өчүп калган Жаштар келечеги кайрымдуулук фонд бар болчу экен. Фондду колго алайын деп чечтик. Ошол учурда бизге көмөк көргөзгөн эч ким жок болду. Бара бир айдын ичинде Алла мүмкүнчүлүк берди бизге ушул бир жакшы команда топтоого мүмкүнчүлүк берди. Колдоо көргөзгөн жок, болгону ыктыярчылардын баарын өзүбүз чакырып алганбыз. Өзүбүздүн малыбыз менен, жаныбыз менен, убактыбыз менен ушул жака барып аракет кылдык. Кээ бирөө айтып атты, ак сөз бар, кара сөз бар да. Ошо силер бирөөнүн акчасын алып дейт да. Жок, биз эч кимдин акчасын алган жокпуз. Ошондой эле бизге келген ыктыярчылар өздөрү салым кошупту. Өздөрү студент болсо да 5 сом, 10 сомдон салым кошупту. Жаман сөздөрдү айтып кетип аткандар учурлар болду. Ошо командабызга кирип, башка жака барып, ошо бар акчаларына биздин команданы жамандап турган учурлар болот да. Бирок андай нерсеге биз сынбай аттык. Аллага кантип жакындайсыңар десе, Аллага кызмат менен жакындайт экенбиз. 23 адамдан биздики 150 ыктыярчыга чейин келдик да. Качан сен бирөөнүн алдына өзүңдү төмөн түшүрүп барганыңда адамдар дейт, ушул кибир деп текебердик да. Текебердик ушул инсан бир адамдын астында төмөн сезгиси келбейт экен да. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таала чексиз мактоо болсун, Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Биз Бишкек шаарынын Жаштар келечеги кайрымдуулук кызмат фондунун жетекчиси болобуз. Атыбыз Рыскелди. Siz bu Жаштар келечеги кайрымдуулук фондуна кантип келип калгансыз? Биз бул Жаштар келечеги кайрымдуулук кызмат фондуна келип калыштын себеби 2023-жылы ушундай бир жакшы иштерге себепчи болуп, коомго аралашкым келип жүргөн. Ошол учурдан 2024-жылы биз өзүбүзгө бир жыйынтык чыгардык, ошол коомго аралашабыз деп. Ошол учурда өчүп калган Жаштар келечеги кайрымдуулук фонд бар болчу экен. Негизи бул фонд Ошто, Баткенде, Жалал Абадта, Нарында, Бишкекте ачылган. Биз Бишкек шаарынын филиалынын жетекчиси болобуз. Бул жака биз негизи ыктыярчы ретинде келгенбиз. Башында 12 адамдан команда түзүлгөн болчу, бирок бул командада эч бир натыйжа жок болчу, иш жүрбөй аткан. Бир учурда 2024-жылы августтун 23-үндө биринчи кызмат кылайын деп ушул WhatsApp жергесинен сунуш кылып, шаардын тазалыгына чыгып көрөлү дедик. Бирок эч ким ыктыярчы келе албады. Ал учурда болгону экөөбүз эле 2 адамдан келип калдык. Анан ойлодук да, мындай команда менен иш кылыш өтө кыйын болот. Анан негизги ушу Асанов Шабанбек мырзага байланышып, бул фондду колго алайын деп чечтик. Ошол учурда бизге көмөк көргөзгөн эч ким жок болду. Бирок Аллага таяндык. Алла айтат, силердин ар бир кыйынчылыгыңардын аркасында жеңилдик бар дегендей. Бул нерсеге биз сынбадык, аракет кыла бердик 2 адам менен. Анан ушу атактуу белгилүү блогерлерден биз көмөк жардам сурай баштадык. Биздин ушу фондду бир аз жарыя кылып берүүсүн ыктыярчылар керек болуп калганбыз. Анан бара бир айдын ичинде Алла мүмкүнчүлүк берди бизге ушул бир жакшы команда топтоого мүмкүнчүлүк берди. Эң биринчи кызматыбыз жетекчи болуп шайланып калганда анда документально жок болчук. Эң биринчи кызматыбызды ушул Ак ниет балдар үйүнө кызмат кылабыз деп чечип, бирок ал жака эч ким колдоо көргөзгөн жок. Болгону ыктыярчылардын баарын өзүбүз чакырып алганбыз. Өзүбүздүн малыбыз менен, жаныбыз менен, убактыбыз менен ушул жака барып аракет кылдык. Бирок Алла ошондо мүмкүнчүлүк берди бизге, ушул жакшы ишти баштаганга мүмкүнчүлүк берди. Ошондо бизге 23 адам келип берди. Ошо 23 адам менен биз жакшы иштерди кылып баштадык. Ошол адамдардын арасында эң биринчи келген жүзү нурлуу ушу Аскар мырза болуп калды. 2024-жылы ушу кандай десем, Байкедейм
ине дейм, дос дейм, ошол бул жак кошулуп калды, ушул жак менен көмөктөшүп жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк болуп атты. Жаштар келечеги кайрымдуулук фондунун негизги максаты эмне болчу? Бул фонддун негизги максаты Алла үчүн кызмат кылуу. Аллага кантип жакындайсыңар десе, Аллага кызмат менен жакындайт экенбиз. Ибадат менен да жакындайбыз, бирок эң негизги кызмат менен жакындайбыз. Качан сен бирөөнүн алдына өзүңдү төмөн түшүрүп барганыңда, адамда дейт ушул кибир деп коет, текебердик да. Текебердик ушу инсан бир адамдын астында төмөн сезгиси келбейт экен да. Ошол нерсени жеңиш үчүн Алла үчүн кызмат кылып көп жерлерге баргыттык. Ошондой эле биздин негизги иштерибиз мечиттерди тазалоо болчу. Андан кийин ошонун ичинен көп иштерди кылдык да. Көп иштерди кылып келип, ошол ыктыярчыларга биз жаңы деңгээл, жаңы бир ачылыштарды кантип ачабыз деп ойлонуп жүрүп, мечит, медресе, балдар үйү, карылар үйү, шаардын тазалыгы, устаздар менен иш-чара уюштурууларды ойлонуп, ушу командабыз менен жакшы иш-чараларды өткөрүүгө аракет кылып аттык. Бирок бул нерсенин баарын бир гана Алланын ыраазылыгы үчүн кызмат кылып, ушу элге, жерге бир пайдасы тийип калсын, ушунун аркасынан эмнеге жаштар келечеги болду? Ушу биздин жаштарга бир жакшы талим, тарбия, жакшы жаштар менен жакшы иштерди кылса болот деген нерселерди көргөзүш үчүн, элге ачып көргөзүш үчүн ошо биздин эшик бир канча адамдар үчүн ачык болгон жок. Биздин эшик баардык инсандар үчүн ачык болду. Негизи ушу жаштар дегенде 17 жаштан 25 жашка чейин болду да. Анткени ошол учурдагы период, жана айткандай переходной возраст деп коет го, ошол учурда жаштар кандай жолго барышын билбей адашып кетип, жаман жактарга басып калып атты. Бирок ошо жаман жакка эмес, ошо жакшы жакка чогултуп тартып алганга аракет кылып аттык. 23 адамдан биздики 150 ыктыярчыга чейин келдик да. 150 ыктыярчыга чейин келгенден кийин биз өтө чоң иштерди аткарып аттык. Бирок бизге көмөк көргөзгөн демөөрчүлөр жок болду. Бирок демөөрчү өзүбүз да болуп аттык, ошол жакка келген команда ыктыярчы да болуп атты да. Бирок мен айтпайм 150 адам көмөк көргөзүп атты деп. Бунун арасынан жакшысы дагы келип атты, жаманы дагы келип атты. Бирөө сынап келип атты, бирөө сыйлап келип атты. Сынап келип аткандар булар келип кетип калып атты да. Бирок сыйлап келгендер акырына чейин калды да. Ушу акырына чейин кимдеп бар кезинде да, жок кезинде да, ысыгына да, устагына да чыдайт го. Ошолор эң түпкү тамырында жакшы деңгээлге жетип келген болот да. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, что биздин баракчада көптөгөн иштер кирген да баракчага. Ошол баракчалардан деле кээ бирөө айтып атты, ак сөз бар, кара сөз бар да. Ошо силер бирөөнүн акчасын алып дейт да. Жок, биз эч кимдин акчасын алган жокпуз. Ошондой эле бизге келген ыктыярчылар өздөрү салым кошуп атты. Өздөрү студент болсо да 5 сом, 10 сомдон салым кошуп атты. Жетпей баратса, биз өзүбүздүн командадан жаныбыз менен, малыбыз менен кошконго аракет кылып. Бирок ал нерсенин баарын биз бир гана Алланын ыраазылыгы үчүн кызмат кылып аттык да. Бул нерсеге биздин баракчаларга көрүнгөнү дагы кирип атты, бирок көрүнбөгөнүн биз киргизбей аттык. Анткени кээ бирөө айтат, силер жарыя кылып атасыңар деп. Жок, жакшылыктын ачык жана купуясы дагы бар да. Биз ачыгын элге пайдасы тийсин, көрүнсүн, ушундай кылса болот, ошондой деңгээлге жетсе болот деген максатта киргизип аттык. Бирок ошо биз максатыбыздан тайып кетпеш үчүн биз жашырын купуядагы жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берип атты. Аны бир гана ушу биздин кылган ыктыярчылар бир ала билет деп ишенебиз. Кандай иш-чаралар болуп өттү? Бизде иш-чаралар Ошко чейин барып аттык, Нарынга чейин барып аттык. Ушундай эле эрмек устаздар менен чоң иш-чараларды уюштурганга мүмкүнчүлүк берип атты.
Кандай кыйынчылыктар болду? Биздин ушул кыйынчылыктар жана айтып өткөндөй эле ак көз кара көз адамды команданы өтө бир төмөн чүргөнгө чейин сөздөр айтылып атты. Силер урдап атасыңар, жеп атасыңар. Жок, биздики жана да айткандай эле өзүбүздүн акчабыз менен, өзүбүздүн жаныбыз менен кылып аттык. Бирөөлөр келип бут төзөп, биздин баракчаны жаап кеткендер да учурлар болуп атты. Келип жаман сөздөрдү айтып кетип аткандар учурлар болду. Ошол командабызга кирип, башка жака барып, ошо баракчаларына биздин команданы жамандап турган учурлар болуп атты. Бирок андай нерсеге биз сынбай аттык. Ошол жакта биздин командабызда, негизги командабызда 10 чакты адам болчу. Ошо 10 чакты адам менен көп иштерге мындай бирибизге жөлөк таяк, бир жеңден гол, бир жакадан баш чыгарган алар мүмкүнчүлүк берип атты. Айтат го жанагы адам дейт, колу бириксе көп нерсени кылат, бирок жүрөгү бириксе дейт, көп нерсени жеңет дегендей. Ошо биздин команданын жүрөктөрү бириккен үчүн биз эч кимге муктаж болбой, өзүбүз көп иштерди кылган мүмкүнчүлүк берди деп ишенебиз. Эсте калган көзүрмөндөр. Ушундай эле эсте калган көзүрмөндөр, чоң иш-чаралар көздө бар, акылда бар, бирок эсте калганы биздин ыктыярчылар бизден тамак сураган жок, чай сураган жок. Өздөрү студент болуп атса дагы эртең менен кыштын, жайдын, ысыктын, устагына карабай воскресенье дем алыш күнү эртең менен саат 7ден түшкү саат 1ге чейин кызмат кылып атты да. Бирок байкуш деп элем, бирок чын ыхлас менен Алла үчүн кызмат кылам деп алар келип атты. Кээ бирөө алыс жактан келет. Өзүбүз Бишкекте турсак дагы бирөө Сокулуктан, Кара Алтыдан, Чалдабардан келе турган ыктыярчылар болуп атты. Ошолорду көрүп, биз аларды ачка келет да, ачка келгенде биз аларды курсагын тоосуп кетире албайбыз да, балким нааразы болуп калат, балким ушул командадан бир жакшы үмүттөнүп келет, бирок ошол ыктыярчылардын үмүтүн жерге таштабай биз Алладан суранып аттык, бирок Алла берип атты. Ошо тыйынды ошо ыктыярчылардын курсагын тоосуңарчы. Кыштын суугунда кардын үстүнө отуруп, салфандарды жайып алып, семиз жеп отурган учурлар болупту. Үйдөн жанагы тифальдарга ысык чайды, кофелерди дайындап атайын ушу ыктыярчылар үчүн, ошолордун көңүлү, бирок булар кылып атат деп, ошолордун көңүлүн карап биз дагы аракет кылып дагы ушу командага берилсин деген максатта ушунун баарын кылып аттык. Бирок максатыбыз бир гана Алла үчүн болуп атты. Өзүбүз да ушундай иш кылып аттык, бирок жакшы иштерди да кылып атып, өзүбүздү унутуп бараттырбыз да. Анан ыктыярчыларга да бир аз эме дем күч болсун деп бир турларды уюштуруп аттык, ат миниш, дагы бир саякаттарды уюштуруп аттык. Айта берсем өтө көп нерселер бар. Алар көзүрмөндө, жүрөктө эсте кала турган учурлар болду деп эстейм. Алар эч качан эстен кетпейт да. Эмне себептен жетекчиликти өткөрүп бердиңиз? Жетекчини өткөрүп бергенибиздин себеп көп болуп атты. Жашоодо ылдый өйдө болуп атты. Ошо жакшы ишке себепкер болуп атып, биз өзүбүздүн жеке жашообузду унутуп бараттырбыз. Бирок Алла ушунун ичинен адамды өтө тарбиялады. Бирде бар менен, бирде жок менен, кыйынчылыктардан, өзүбүздүн үй бүлөлүк акыбалдан дагы бир башкача бир сезимдер болуп атып, ойлор болуп атты. Уже кандай десем, же жумуштан эмес, же үйдөн эмес, же жеке жашоонун эмес. Бирок бул нерсени калтырып койбой, ушу уланып кетишин тиленип аттык. Бул нерсени өткөрүп берейинби же таштайынбы деген ойлор өтө бизди кыйнап атты. Бирок ушунун ичинен биздин инибиз, досубуз, жардамчыбыз дем күч берип атты, жөлөк таяк болуп атты, поддержкасын берип атты. Ушул жакшылыкта мен өзүмдүн төлүктүү жарымды Алла тапканга мүмкүнчүлүк берди.
ошо тапканымды билип мен ушуну таштайм, бул нерсени жакшы ишти өткөрүп берейин деп чечтим. Ортодо бирок бул ишти түпкү тамыры менен таштап кеткен жокпуз деп ишенем, бирок бир убакытта жаңы үйлөнгөнүбүздүн себебинен бул иштен бир аз алыстап турабыз. Мен ушу жакшы иштен ушу жубайымды тапканыма ыраазымын, башка жактан эмес. Ушу үйлөнүү максатында, ушу үйлөнүш өзүбүздүн жеке жашообузду куруш үчүн бул фондду биздин жардамчыбызга өткөрүп берели деп чечтик. Эми бул өткөрүп берердин алдында бизде өтө кыйынчылыктар болду. Фонд жабылат же кетет же дагы алдыга кадам таштайбыз деген ойлор болот, максаттар болот. Бирок команда үмүт үзгөн жок, чогулуп аттык, машвара кылып аттык, кантип өсөбүз, кантип сактап калабыз деген сөздөр болуп атты. Ошонун ичинен жакшы дагы адамдар бар командада, бирок эң негизги адамга ушу биздин жардамчыбызга өткөрүп берели деп чечкенбиз. Эми калган бул фонддун аркасын биздин жардамчыбыз улап кетсе деп ойлойм. Сөздү сиз улантып бересиз го? Анда эмесе сөзгө сөз берип. Сиз айтып бересиз. Неден баштасак? Бисмилля. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Анда эмесе сөз башынан болсун. Кандай нерселерден башталды? Эмне болуп келип калдык? Эмне максат менен жүргөнбүз? Анда эмесе ошолордон айтып берейин. Эң биринчи биз баягы динди таанып, намаз окуп, дин жөнүндө түшүнүк болуп баштагандан баштап баягы жакшы чөйрө күтсөм, жакшы адамдарга кошулсам деген бир максат бар эле да. Анан ошол максаттын себебинен эми намаз окуган сайын чөйрөмдү оңдоюн деп дуа кыласың да. Ошол чөйрөмдү оңдоюн деп жүргөн кездерде Аллахым кандайдыр бир жолдор менен өзү баягы жакшы ниеттерди кылсаң, жакшы нерселерди кылсаң, жолдорун ачып коет экен да. Ошентип жүргөн мезгилдерде бир баракчадан ушул Жаштар келечеги деген кайрымдуулук кызмат фондуна ыктыярчылар керек болуп жаттыр деген бир жарнаманын жарыяны окуп калдык да. Анан ошол себеп болуп ушул Жаштар келечеги кайрымдуулук кызмат фондуна кошулуп калдык. Ошентип ушул айтып бергенге чейин азыр мына жетекчибиз айтып берди го, ошол убакытка чейин ошол жакта биз дагы кызмат кылып, ошол жакта жүрдүк. Андан кийин ушундай белгилүү бир себептерден улам биздин жетекчибиз ошол үй бүлөлүк маселелерди атат азыр. Ошол себептерден улам бир аз алыстады. Андан кийин биз азыр ушу азыркы убакытта ошол ишибизди улантып атабыз. Андан бери ошол баягы Амир сап алыстап кеткенден кийин бир аз кызмат уланабы, токтоп калабы деген нерселер менен жүрүп, бир убакта кызматтар болуп атты, бир убакта болбой калып атты. Анан ошентип жүрүп баягы жакшы иштерди улантыш керек, жакшы иштерди токтобош керек деген нерсе менен дагы кой уланталы, элибизге, жерибизге пайдабыз тийсин, жакшылыкка чакыралы, жамандыктан кайтаралы, жакшылыкта жарышалы деген максат менен азыркы учурда улантып келатабыз. Анан ошол Жаштар келечеги кайрымдуулук кызмат фондунан азыр биз Кадам коомдук бирикмеси деген ошол бир уюмга өттүк. Кадам коомдук бирикмеси болгонунун бир себеби бул кайрымдуулук жагында эле кызмат кылып жүрө бербей, жаңыча багытта жаңы иштерди алып баралы, илим билим жаатында дагы, ыктыярчылык жагында дагы коомго, элибизге, жерибизге пайдабыз тийсин бир жакшы долбоорлорду бир ишке ашыралы деген бир чоң максаттар менен ошол коомдук бирикме болуп өзгөрдүк да азыр. Дагы эмнени айтам? Так. Коомдук бирикме болдук. Анан буюрса дагы алдыда көп максаттарыбыз бар, пландарыбыз бар. Ошол баягы эң негизгиси ушул жаштарга багытталат. Жаш кезде кылынган амалдар бул эң сооптуу амалдар экен да. Анткени
жаш убакта ар кандай нерселерди кылсаң болот экен. Хоть жаман ишти кылам десең деле ага деле жолдор ачык, жакшы ишти кылам десең ага деле жолдор ачык. Эми тандоо өзүңдө да. Ошого жаш кезде ойлонуп жүргөн кездерде, мисалы Амирсап айтып кеткендей, баягы жаш убакта бир туура нукка жакшы адамдар менен чөйрөгүтүп, жакшы иштерди кылып калалы деген максат менен деген максат дагы бар ушул коомдук бирикмеде. Кадам коомдук бирикмеси болуп өзгөргөндөн кийин биз ошол курман айтка туш келип калды. Ошол ыйгайда элибизге, жерибизге пайдабыз тийсин деп, ошол убакта аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бир кой алып, союп, азык түлүк алып, ошол 10 үй бүлөгө таратканга мүмкүнчүлүк болду. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Ошол ишти кылдык. Андан кийин 1-июнь балдарды эл аралык коргоо күнүнө карата Беловодскийдеги балдар үйүнө барып, ал жактан дагы чакан оюн зоокторду уюштуруп, анан түшкү тамак уюштуруп, ошол жактагы балдардын көңүлүн көтөрүп келдик. Гүлзар кыздар үйүнө бардык. Ал жакта жалаң кыздар болгондуктан бул ирет биз оюн зоок иш-чара гана уюштурбастан ал жакта илим билим жаатында да салым кошуп келдик. Логикалык суроолор, акыл таймаштар уюштурулду, кызыктуу оюндар болду, белектерибизди алып бардык, ошол жактагы бөбөктөрүбүздүн көңүлүн көтөрдүк. Дагы кандай кызматтар болду? Эң негизги максатыбыз бул ошол мечиттерди тазалоо болгондуктан, мечиттерди тазалап атабыз. Баягы жакшы сөз бар го. Ибадат менен бейишти табасың, кызмат менен Аллахка жагасың деген. Ошол биз кызматыбызды токтотпой, дагы да болсо ошол мечиттерди тазалап, эң биринчи максатыбыз ошо адамдарды мечитке тартуу, анын ичинде ошо мечиттерди таза кармоо болуп саналат. Алдыда дагы максатыбыз баягы дагы кыргызда жакшы сөз бар. Бир ишти казанга отту жага берсең кайнап чыгат дейт. Бир ишти кыла берсең майнап чыгат демекчи. Ошо баштаган ишибизди таштап койбой, дагы да майда кадамдардан таштап, чоң ийгиликтерге жетүүнүн баягы аракеттерин кылып келе жатабыз азыр. Алдыда дагы максаттарыбыз ошол бир жаштарды бир коомго, элибизге, жерибизге пайдабыз тийсин деген бир ниетте жакшы иш-чараларды өткөрүү, ушул Кыргызстанда муктаждардын санын азайтуу. Кадам коомдук бирикмеси кандай максатта түзүлдү деген болсок, эң биринчиден жаштардын туура багытта иш алып баруусуна, потенциалын ачуусуна көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн. Дагы ыктыярчылык, социалдык иш-чараларды жүргүзүп, коомдогу муктаж адамдардын санын азайтуу, элибизге, жерибизге пайдабыз тийсин деген максатта эле түзүлгөн. Башка максатыбыз жок. Кызматтан кандай таасир алдыңыз? Биз буга чейин болуп өткөн кызматтан таасир өтө чоң болду. Негизи эле өзүбүзгө таасир эмес, ошондой эле биздин ыктыярчыларга таасир өтө чоң болду. Ошондой эле жана балдар үйүнө барып атканда, аз камсыз үйлөргө барып атканда, ошол жакта ыктыярчылар өздөрүнүн жашоо турмуштун өйдө ылдыйжыгын көрүп, ошол жактан таасир алгандар өтө чоң болду. Ошондой эле карлар үйүнө барганда, ошо жаштар өз ата-энесин карлар үйүнө таштабай, ошондой эле ата-эне өз балдарын ушул жетим эсер балдар үйүнө таштабай, ошондой бир ой тилектер болуп атты. Ошол жактан өтө көп таасир алышты деп ойлойм да. Биз деле ошол жактан көп таасир алдык. Ар бир иш-чарага барган сайын, балдар үйүнө, карлар үйүнө барган сайын баягы өзүңдө болгон нерселерге шүгүр келтирип, Аллага дагы көп баягы шүгүр келтирүүнү үйрөнөт экенсиң. Дагы көп жакшы иштерди кылууну максат кылат экенсиң. Ошол Жаштарга насаат деп айтайынбы, сурайынбы? Жаштарга болгондо өзүбүз эле жашпыз да. Кандай насаат айтабыз биз? Жаштарды эмнеге чакырасыз? Эми жаштарды чакырарым, ошо жакшы ишке чакырам. Эң биринчиден ошо биздин жаңы ачылган ушул нурлуу кадам, ар бир кадамдарына нур болсун деп, ушу биздин экинчи кадам нурлуу бирикмесине чакырам. Ошол жактан бир аз өздөрүнө
жакшы таасир, керектүү чөйрөнү тандап кетсе деп ойлойм. Ошо. Анан Ушул адамды чөйрө өзгөртөт дегендей эле Кадам коомдук бирикмесинде ар биринин өзүнүн жакшы сапаттары бар адамдар бар. Келсеңиздер ар биринин жакшы сапаттарын алып кете аласыздар. сиз да бизге окшоп жакшылыкта өз жубайыңызды таап кеттиңиз эми. Ошо менен биз эмени жыйынтыктайлы.